Саламатсыңарбы? Көрсөтүүдө Мурас программасы. Бүгүнкү тема. Биз каргыш жөнүндө сүйлөшөбүз. Ооба, каргыш жөнүндө. Көпчүлүгүбүз ушул каргышка көп көңүл бурбайбыз. Биз ойлойбуз, каргыш бул келип кете турган нерсе деп. Бирок түпкү нускасына көңүл бурбайбыз. Бул чынында эле адамдардын жашоонда каптайт. Адамдарды кыйнайт, кордойт. Биздин жолубузду жабат. Бизге кырсык алып келиши мүмкүн. Биздин жашообузда ушул каргыштын азабын тарткан көп нерселер бар. Келгиле азыр ошону кичине карап көрөлү. Мисалы, шаарда жашаса дагы, айылда жашаса дагы биз бактылуу, батада жашай алабыз. Бирок каргыш ошодо жашатпайт. Каргыш бул биздин жашообуздагы бизге зыян алып келе турган нерсе. Каргышка бул кырсык кирет. Каргышка бул ооруу кирет. Каргышка бул карс болуу кирет. Каргышка бул эненин жатындагы төрөлбөгөн бала төрөлө элек кезде ушул дүйнөдөн кайткан нерсе кирет. Каргыш бул адам баласынын жашоон ээрчип жүргөн. Анан көпчүлүгүбүз ойлойбуз, бул каргышты жандырса болот деп. Анан төлгөчүлөргө барабыз, көз ачыктарга барабыз, молдолорго барабыз, анан аларга ыйлап акча төлөп айтабыз. Ушул менин жашоомдо ушундай кыйынчылык болуп атат, оорчулук болуп атат. Анан биз ойлойбуз, бирөөлөр биздин жолубузду байлап койду деп. Же болбосо бирөөлөр бизди каргап койду деп. Анан биз ушул каргышты кандайдыр бир ушул тияктан бизге келип, анан бизден алып таштап, же болбосо каргышты ушундай бир жеңил жол менен кутулуп кете тургандай нерсени ойлойбуз. Бирок ал андай эмес. Каргыш бул көз ачык, тап, же болбосо кандайдыр бир адам жандыра турган нерсе эмес. Каргыштын түбү бул таптакыр башка. Келгиле азыр ошол түпкү нускасына карап көрөлү. Кудай ааламды жараткан, баарыбыз билебиз, тоолорду, сууларды, жерди баардыгын Кудай жараткан. Анан Кудай жаратып, Кудай адам баласын жакшы жашоого, баталуу жашоого, узуну өмүр болгонго ошондой шарт түз берген. Анан биз ошондой жашоодо жашаш үчүн ушул Кудайдын шартынын ичинде жашаш керек болчу. Бирок биз өзүбүздүн билген жашоодо жашайбыз, парыздарды бузабыз, күнөөлөрдү кылабыз, уурдайбыз, туура эмес нерселерди көп кылабыз. Анан ошонун кесепетинде биз каргышка кантип дуушар болуп калганыбызды билбейбиз. Көпчүлүгүбүз ойлойбуз, ушул каргыштан ушул көз ачык, же болбосо ушул таптар, же болбосо кандайдыр бир адамдар бизди чыгарып коет деп. Бирок мен силерге бир кызыктуу нерсени айтып берем. Мен дагы силерге окшогон эле ушул Кыргызстанда жашаган, силерге окшогон эле нанды, силерге окшогон эле сууду ичкен адаммын. Мен да убагында ушул көп кыйынчылыктарды көргөм. Мен ушул согуштун каардуу күндөрүндө жүргөм. Анан кийин үйлөнгөм. Жашообузда бизде ушул үй бүлөлүк жашоо аябай кыйын болду. Менин келинчегим 2 жолу менен кетти. Мен кол көтөргөн күндөр болгон. Мунун баардыгы каргышка кирет, ооба. Анан мен жарыган жокмун. Тиякта иштейм, аяктын бир үзүрүн көрө албайм, биякта иштейм, бияктын үзүрүн көрө албайм. Жашоодо ушул жөнүндө мен көп ойлондум. Менин оюмча, ар бир адам өзүнүн жашоонда кантип жашоомду оңдосом болот, кантип жакшы жашоого жетсем болот деп ой жүгүртөт. Бирок биз көпчүлүгүбүз ойлобойбуз. Мүмкүн менин үстүмдө каргыш бардыр. Мүмкүн мен каргыштын алдында жашап атам деген ойлордо мүмкүн биз алыспыз. Бирок ушул каргыш нерсе, эгерде биз буну түшүнбөсөк, эгерде биз бул жөнүндө ой жүгүртпөсөк, бул биздин жашообузду кармап тура берет. Мен аракта ичтим убагында, ажырашып да көрдүк, кайра жараштык. Анан ушундай кыйынчылыктардын күндөрүнүн биринде чынында эле бир аябай жашоомдо бир мындай жакшы нерсе болду. Мен Ыйса Теңир жөнүндө уктум. Ооба. Көпчүлүк адамдар айтат, бул деген динин саткандар, бул деген орустун кудайы, бул деген башка дин. Жок, дин эмес. Мен Ыйса Теңир жөнүндө, тирүү Теңир жөнүндө уктум. Мен ал жөнүндө уккандан кийин ага көңүл бура баштадым. Анын адамдарга кылган нерсеси жөнүндө кызыга баштадым. Ал өлгөндөрдөн тирилген экенин билдим.
Ал айкаш жыгачка барып, ушул каргышты, ушул адам баласынын ушул кыйын, оор, түшүнбөй жаткан нерсесин ошол айкаш жыгачта бул жеңген экен. 3 күндөн кийин тирилген экен. Ал бүгүн тирүү экенин мен бүгүн ишендим. Ишенгенден баштап менин жашоомда өзгөрүүлөр жүрө баштады. Ооба. Мүмкүн бул бирөөлөр үчүн кулак кескен сөз. Мүмкүн буну бирөөлөр уккусу келбейт. Азыр сен ушул мени көрүп атып ойлойсуң, мен азыр өчүрүп салам, же болбосо мен башка передачаны көрөм. Ооба, сен бул сенин укугуң. Бирок мен баары бир чындыкты айткым келет сага. Анткени мен каргыштан чыккан жолум ушул болду. Билесиңерби? Ыйык китепте жазылган Жакандын 3-бөлүмүнүн 16-ырсабында. Кудай бул дүйнөдөгү адамдарды шунчалык сүйгөндүктөн Ыйсаны жиберген. Ошол Ыйсага ишенгендер өлбөсүн, бирок түбөлүк өмүргө ээ болсун деп. Билесиңерби? Бул сөздүн күчтүүлүгү. Мен качан ошол Ыйсага ишенгенде аял менен күйөөнүн ортосундагы мамилени түшүнө баштадым. Ыйсага ишенгенде мен көп нерсени түшүнө баштадым. Мен ооруларыман аяга баштадым. Анткени Ыйсанын бүгүнкү тирүү экенине ишендим. Ал менин жашоомдагы мага бата болгонун ишендим. Качан ошол ишенгенден баштап менин жашоомдо көп нерселер боло баштады. Демек, эмне айткым келет? Каргышты Ыйса жандыра алат. Каргышты Ыйса сенин жашооңдо талкалай алат. Каргыштан Ыйсага ишеним аркылуу гана чыга аласың. Мен айта албаймын. Көз ачыктарга, тааптарга, молдолорго же болбосо дагы ошондой адамдарга барып сен каргышыңды жандыра аласың деп. Анткени мен дагы убагында баргам. Бирок оорудан айыккан эмесмин. Бирок каргыштардан чыга алган эмесмин. Бир гана Ыйсага ишенгенден баштап жашоома тынчтык келди. Жүрөгүмө тынчтык келди. Биз аялыбыз экөөбүз кайра жараштык. Биз балдарыбызды туура тарбиялай баштадык. Бүгүнкү күндө айта алам, мен бактылуумун деп. Ыйсага ишенгенге мен уялбаймын, коркпоймун мен. Анткени анын куткаруучу экенин билдим. Анын адамдарга жаңы жашоо берерин билдим. Ошол аркылуу мен бүгүн жүрөгүмдө толук ишенем. Мен каргыштан чыгып, батанын жолунда, анын жашоомдун оңолуу жолунда жашап атам деп. Ошон үчүн сага дагы мен айта кетер элем. Бир гана Ыйса Теңир каргышты талкалап, өлүмдү жеңип, түбөлүк өмүрдүн жолун бизге ачып берген. Ал күнөөлөрүңдү кечирет. Ал сени жаңы жашоого жетелейт. Ага ишенүү менен сен жашооңду толук өзгөртө аласың. Кудай сага батасын бере алат Ыйса аркылуу. Эгерде азыр сен мени угуп атсаң, эгерде сенин жүрөгүңдө ушул кандайдыр бир кичинекей ишеним пайда болсо, эгерде Ыйсага ишенгиң келсе, анда сен ушул сөздөрдү айтып, сен Ыйсага ишене аласың. Азыр мен артыман кайталасаң болот. Ыйса Теңир, сенин тирүүлүгүңө мен ишене аламын. Мен күнөөкөр экенимди билемин, мойнума аламын. Сен азыр менин жашоома кел жана жүрөгүмө кир. Менин Теңирим бол. Мындан аркы жашоомду, жанымды мен сага арнаймын. Сен менин Теңирим бол деп сени чакырамын. Мына ушул сөздөрдү айтуу менен сен бүгүн Ыйсага ишене аласың. Ыйсага ишенгенден баштап сен жашооң өзгөрүлөт. Сен ыйык сөздү Библияны окуйсуң. Ошол аркылуу сен көп нерсени түшүнө баштайсың, дагы каргыштан чыга баштайсың. Анткени каргыш бул шайтандан, ал эми бата бул Ыйсадан келет. Көпчүлүк ойлойт, өзгөрүлүп кетем, анан жоңолуп кетем деп. Биринчиден ишеним. Эгерде Ыйсага ишене турган болсоң, түбөлүк өмүрдүн ээси боло аласың. Бул маанилүү. Экинчиси, ооба, бул бат эле баардык эле болуп кетпейт. Бул сенин ишенимиң, сенин аракетиң. Анткени Ыйса күнөөлөрдү кечире алса, эгерде сен мурун күнөөдө жашап келсең, ошол күнөөнүн атасы шайтан болуп, анан ошол күнөөнүн негизинде сен каргыштын алдында жашагансың.
Мына ошол күнөөңдүн кечирими аркылуу Ыйса сага жаңы жол, батанын жолун көргүзөт. Сен үйрөнөсүң, сен кадам шилтейсиң, сен ошол жака басасың. Сен ыйык сөздү окуйсуң, акылыңа ыйык, жүрөгүңө ыйык сөз кире баштагандан баштап, Кудайдын сөзү кире баштагандан баштап, сен түшүнө баштайсың. Сага түшүнүк келгенден баштап сен күнөөдөн баш тарта баштайсың, же күнөөнү кылбай баштайсың. Мурун урдасаң, бүгүн урдабай баштайсың. Эгерде бүгүн мурун ойноштук кылсаң, бүгүн ойноштукту таштайсың. Мурун арак ичсең, тамеки чексең, бүгүн ошону таштайсың. Эмнеге? Анткени сен каргыштан чыга баштайсың. Сен Ыйсанын артында жүрүп отуруп, кадамдан кадам шилтеп отуруп, сен каргыштан батага өтө баштайсың. Көпчүлүк адамдар ойлошу мүмкүн. Ыйсага ишенсе, бардыгы эле жакшынакай болуп, бардыгы эле ушундай бир роза гүлүндөй болуп эле өзгөрүлүп кетет. Жок, бул эмгек, бул аракет. Ушунун үстүндө иштөө менен айдан айга, жылдан жылга сенин жашооңдо өзгөрүлүү жүрө баштайт. Бунун бардыгы сенин ишенимиңде. Эң маанилүүсү бул ишеним. Андан кийин сенин жашооңдо өзгөрүлүү. Ыйсага келсек эле бардыгы эле өзгөрүлүп эле, бардыгы эле жакшы болуп эле, бардыгы эле оңолуп кетет. Ооба, бирок бул сенин эмгегиң. Мен кайра ушул жөнүндө айткым келет. Эмгектенүү, эмгек кылуу менен сенин жашооңдо өзгөрүлөт. Бүгүнкү күндө мен 10 жылдан ашык ушул Ыйсага ишенем. Мына ушул 10 жылдын ичинде кадам шилтеп отуруп, ишеним менен аракет кылып, ушул күнөөлөрдү таштап, Ыйсанын ыйык каны күнөөлөрдү жуу менен мен бүгүн ушул жакшы жашоого умтулуп атам. Кудайга шүгүр. Балдарым аман эсен, ден соолугубуз чың. Өзүбүздүн жашай турган үстүбүздө ошол үйүбүз бар. Кудайга шүгүр, алдыбызда жумушубуз бар. Бул Кудайга шүгүр. Ушунун бардыгын мен билем, Ыйса кылды. Эгерде мен мурун жумушсуз, карыз, кыйналып, азап тартып, ооруудан башым чыкпай жүрсө, бүгүн булар алмаша баштады. Ошон үчүн эгерде жашооңда ушул каргыштан чыгып батада жашайм десең, мен айткым келет. Бир гана Ыйса. Бир гана Ыйса ушул каргышты, күнөөнү, шайтанды жеңген бир гана Ыйса. Бул чындык. Буну ишенесиңби, буга ишенбейсиңби, бирок бул чындык боюнча кала берет. Ошон үчүн Ыйса жашоодо өзгөртөт. Ыйса адам баласына жакшы жашоодо бере алат. Эмгектенсең, ишенсең, ушуга түшүнүк менен аракет кылсаң, жашооңдо өзгөрүлүү болот.